ичинде керек болсо жуунуп алсаң деле болот да. Эч бир жерде мындай кымбат базар жок да. Бизде кымбат. Өтө кымбат, шарп жакшы. Салонго теңеп, онал салондор 1000 сом, 1500 сом. Бирок салондалчы. Ассаламу алейкум. Биз Жапалак унаа базарындабыз, Ошточу. Атым Санжарбек Чаланов. Сиздерге бүгүн мынау Жапалак унаа базарынын жетишкендигин көрсөтүп берели дедик. Бул базарды мурун көргөндөр болсо өзүңүздөр күбөсүздөр. Эски тарыхын айтпасак дагы белгилүү, ылай. Бул саздын үстүнө курулган базар. Бир жер чөгүп кеткен, суу топтолгон көл, бир жер тегиз, же чоң таштар бар. Туалети начар, намазхана деген нерсе батпайт, жок болчу, жанында мешитке барат эле. Бирок азыр ушундай бир деңгээлге жетти, жана бир агабыз айткандай, Европа деңгээлиндечи. Өтө күчтүү базарга айланды. Мына бул жол карасаңыздар, Дарызан базарынан түз келгендеги жол. Бул жол эле эмес, асфальтчы. Мына коюлунган машиналар турат го. Ошо машиналардын астына чейин асфальт да. Целый гектар асфальт курулган. Бул Кыргызстанда бир эле Ошто бар го дейм. Кыргызстандын Борбор калаасы Бишкектеги унаа базар деле андай асфальт эмес. Бул жетишкендик. Эми жетишкендиги кеп асфальт деле эмес. Жетишкендиги бул жакка карапайым эл келет көбүрөөк. Карапайым элге тейлөөлөрдүн жакшылыгы. Биринчи кезекте мындай мусорный жашыктар ар жерде турат. Болгон эмес мурдачы. Азыр дагы анча-мынча базарда жок. Базар өзүңүздөр көргөндөй эле таза. Бүгүн базар күн, эң эл көп келген учур. Андан кийинкиси эл көбүнчө келгенде эмнеге муктаж болот? Туалетке муктаж болот. Бул туалет маселесин чечкен керек болсо мамлекеттик ишканалар, больница, чоң акимчилик, мэрияда дагы жок. Унаа базардын туалети. Мурунку туалеттин сүрөтүн көрсөтпөй эле коелу. Бирок элестеттиңиздер да кандай экенинчи. Астында жер саз болуп, адамдар түшүнүктүү болушун айттым да, үзүп чыгарат эле да. Эгер бүтүн кое берсең, суу кайра өзүңө чапкамак да. Бирок азырынан карасаңыз, ар бир очко өзүнчө. Ичинде керек болсо жуунуп алсаң деле болот да. Көбүнчө базарлар бар го азыр. Азыр эми бузулуп кетти, мурунку снос болгон базар. Азырда Кара суу базар туалет жагына келгенде кечирип кой да. Маданият эшикте эле калып кетет туалеттин сыртында. Неге дегенде отурганда адамдардын башы көрүнүп турат. Дараталайын десең ысык суу жок болуп калат. Бирок бул жер жетишкендик. Ысык суу бар. Онул жерге суу топтолунган, мынтип тесе тазалап турат, таза болсо дагычы. Анан адамдар дагы бемурал ичинен күлүштөнөт. Мындай караганда мүмкүнчүлүк бар. Мындай кылып туруп дарат алса болот. Анан бери келгенде бисмилля деп намаз окуганга намазханалар дагы бар. Анан ашканалар өйдөдөн. Мурдагы ашканалар, казандар жолго чыгып турат. Кудай сактасын, биздин эл жашап эле жүрдүк. Эч отравление болуп, башка оору ошолордон алыс эле жүрдүк, алхамдулилла. Азыр шарттарын түзүп койгон. Мынакей унаа базардын ашканалар. Мурунку ашканаларды YouTube'дан көрүп алсаңыздар керек. Кайра кайталап айтпай эле койгон, азыркыны. Ресторан, кафе кадимкидейчи. Кеңири олтуруп, сүйлөшүп, ким бир унааны алган болсо же алайын деп тандаса отуруп алып, мынаны алсак бекен деп кеңешип отура турган жумшак кресло, таза, тынч, эң негизги тамактары даамдуу. Анан арзан, чөнтөккө ылайык. Болуп да андан арзан дагы тамактар бар. Ичинде карапайым эл үчүн гарын, кууруп, майда мантыдан баштап шашлык тамакка чейин. Мисалы, могул жерден бир көрсөңүздөр. Бир жакшынакай болуп, машалла отурат. Мүмкүнчүлүк ашкана орто. Бул жерде карапайым элдин деңгээлинде жакшы. Биз жамгыр күндү мурунку эски мүмкүн болсо YouTube'дан таап коебуз. Жамгыр учуруна унаа базарда элдер кантип келет. Мынтип тизесине чейин ылай, аркаларын ылай басып кеткен. Келип ашканага келген болсоң, ашкананын үстүнөн жамгырлар жаап турат эле. Азыр мына киребешти караң, эшигин көрүп төрөгөт дейт. Жакшынакай Европа стилинде жумшак креслолор менен сонун ашкана. Ар бир ашкананын ичине кирген болсоң, мындай көңүлүң ачыла турган деңгээлде да, жумшак. Элди жана булар бул жерге кедейлер эле келет, буларга боло берет дебестен карапайым элдин деңгээлиндеги жерди дагы урматтуу кылып койгон. Мен ушул жерине баа бердим. Сиздер кандай дейсиздер? Анан эң негизги номерлерди карасаңыздар, биз азыр 7-чи ашканада турабыз. Базарды издешип табышкандар деле телефондон мен 7-чи ашканада турам, 6-чыда турам деп ушинтип табышып алат. Анан о нар жакта да туалет турат. Биз көрсөттүк го. Туалеттин да номери бар, бул жактын туалеттин да номери бар. Ушинтип табышат.
Анан жол жанагы айткандай эле асфальт. Анан эң негизгиси алып барып көрсөтпөй эле коелу, намазханасы бар. Чоң килтейген мечитте кылып намазхана кылган. Бир аптада 2 күн ушул жерде пешим, асыр, шам намаздары ушул жерде окулат. Негизи эле базарды куруп элди урматтаган адамды Алла Таала өзү урматтасын. Эгерде базарды курууда кичине келишпестик болсо, президентибиз эмеде жүрөт го, Ошточу. Ал жагы чечишет. Негизгиси элди калды. Асфальт эч ким жыштырып үйүнө алып кетпейт. Билинип турган нерсеси элди урматтап, мына ушинтип условияларды түзүп койду. Могул жерде бул агаларыбыз мурунтан да көп көрөт элек. Неме базарда иштейсиздер, негизи? Мен салам алейкум. Баягы мен базардын нол жеринен баа берип тарткым келди да. Эл келет, бияка эми миллионерлер келбейт. Пулдуулар салондон эле алат. Салам алейкум. Жакшысызбы? Же болсо үйүндө отуруп эле машина заказ берет. Буга эми карапайым эл келет, баалашат. Сиздер эми бул жакта потер сатасыздар, эми билгенден, Биз Кореядан алып келдик. Кореядан алып сатасыздар. Ошого мына базарды карасаңыз, мына жолдун асфальттын кылынганын, баягы көбүнчө мен көп байкап калат элем. Клиент келет, мурун ылай. Анан чыгып машинасын текшерейин десе, бутун ылай экен, эй. Шагал болуп, улай болуп, андай чалчык болуп жатчу эле да. Жер азыр зор болуп калды, асфальт басып койду. Элге мүмкүнчүлүктү кылып берди. Полосаны чызып, мындай кылып, түз кылып коюп. Жакшы курук таптаза жүрөбүз азыр. Зор кылып койду. Жакшы, Алла разы болсун. Мундан неге мына кышыт коюп койдуңуздар? Чырайлуу көрүнөт. Машина чыгардык элек, сатылды. Азыр ордуна башка машиналарыңыздар келет, Келет ат, ошого папир коюп турдук. Келсе. Ушунун өзү тартыбын карагандар барбы өзү негизи? Бул тегиз эле коюлат негизи. Азыр бир машина чыгардык, сатылды, ордуна башка машина коебуз, келет ат. Мына Бишкектин базарын, Уна базарына суктан өрөт эле да, ошону айтсаңыз. Машинаң сатылса, чыгып кете бересиң кайсы малды. Бизде Ошто ондой эмес депчи. Ошондой. Азыр бизде дагы ошого 24 саат таңгамалкы саат 4-тө чыгып кетсеңиз да болот. Акчасын төлөсөңүз чыгып кетесиз. Мындай машина тосуп калып дегендей деген тема азыр жок. Жок. Мурун бар эле ошол нерсе да. Мурун эми проходко коюп койчу. Азыр деле проходко койгондор бар. Проходко коюп койсо, мына машина чыга албай калат мисалычы. Азыр проходко койбосо, мисалы любой маалда келип 24 саат чыгып кете бересиз. Просто мына проходко койбош керек, мына линия чызып койгон, ошого койсо болду. Бири-бирине мешайт этпейт. Алла разы болсун. Негизи жакшы, карапайым элдин деңгээлиндечи. Карапайым элдин деңгээлинде условияны сонун кылып койду. Эч кандай сөз болушу мүмкүн эмес, болбойт дагы, бирок деген жер бар. Бирок деген нерсе Бирок деген нерсе мен жок эле дегенде бир 10 мамлекетте жүрүп келгенмин, ошол эле Кореянын өзүндө дагычы. Эч бир жерде мындай кымбат базар жок да. Бизде кымбат. Өтө кымбат, шарт жакшы. Сөзүбүз жок. Претензия кое албайбыз шартына. Сонун. Бирок кымбаттыгы жерде жок да. Эч бир Кореяда дагы, Америкада дагы мындай кымбат эмес. Өтө кымбат. Кымбаттыгы, машинанын кымбаттыгы же Уна базардын местасы? Базарга кирген ход кымбат. Карапайым эл бизге го мейли эми бизде. Но карапайым элге аябай эле кымбат. Аны ачык айтыш керек, жашырбаш керек. 3 апта сатылбай туруп калса уже 2000-3000 сом. Аптасына 1050 сом, 1150 сом навесинасында турса. Ар бир машинага. Мисалы сизде 10 машина алып чыксаңыз спортерден 1000 сомдон эсептегенде дагы 10 миңден аптасына кетет. 10 миңден аптасына кетет. Бул деген шартты түзүп койдук, биз каалаган ценаны коебуз деген эмес, кичине элди да ойлош керек. Биз эмнеге бул биздин атка минерлерди шайлап атабыз? Биз булардын шайлаган себеби бизге жеңилдик кылып берсин, бизге жакшы условия, жакшы заман, жакшы нерсе создавать этип берсин десек, биздин чөнтөгүбүзгө аябай эле оор. Ооба, өзүңүздөр көргөндөй эле шарттарды түзгөн, бирок түзгөнгө жараша баасы агабыз айткандай кымбат. Салонго теңеп койгон, ал салондор 1000 сом, 1,5 сом, бирок ал салон алчы. Ал салон алчы, ал частный. 1000 сомго тарттырасыз, каласаңыз 10 ай турсаңыз да бекер. Турган күнүңүзгө акча албайт салонго койсоңузчу. Бул жер вообще эле кымбат. Машалла, ушул нерсени эске алдык иншалла. Эске алгыла. Анан туалет, ашкана жөнүндө. Ашкана мындай таза тамак жасагандардыкы таза. Анан кир тамак жасагандардыкы кир баары бир баягы адамдын өзүнөн да ал кир тамак жасаш, таза тамак жасаш шартка байланышпайт ал. Туалеттери жакшы, шарт жакшы. Дагы бир минусу, эми жеңил минус ал. Мындай хотя бы ар бир мисалы наркы базар, Матис базар болсо, Лаба базар болсо, бул Портер базар, жеңил машина базар болсо, ар бир жерге суу ичкени, питьевой суу чыгарып берип койсо, дагы да плюс болот.
ошол бир жеңил минус жери ошол. Мындай сатып албай жөн эле из-под крана суу иче турган болсо, бекер суу иче турган болсо ошол нерсе жок. Колу бет жууганга жок. Ошол. Анан элден талап кылына турган нерсе "Омаллам яшкурин нас, олам яшкурилла" деген пайгамбарыбыздын айткан осуяты бар. Ким адамдын кылган жакшылыктарын билбесе, бул адам Аллахтын жакшылыгын билбейт дейт. Адамдын кылган жакшылыктарын сезишибиз керек, билишибиз керек. Кантип билинет? Барып чайга чакырып курган адамдарды эмес, аркасынан жакшы дуаны кылып, жакшы бир ойдо болуп коюш, ушул кылган адамдын жакшылыгын билип болуп эсептелинет. Мындан нары дагы биздин башка базарларыбыз, жаңы базар курулуп атат. Карапайым эл бара турган жайма базар. Ал жерде дагы ушундай кылып мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, элди урматтасын жана элди урматтагандыгы себептүү Аллах Таала өзүн урматтасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.